Çaktırdım sizliği böyle geçe. Bugünü bilem sizi birlikte. Бүгін 15 сентябрда білім беру мекемелерінде салттуу режимде окуу башталды. Буга утурлай Жалал Абад мамлекеттик университети студенттерди салтанаттуу түрдө кабыл алды. Бүгүнкү сезимдер аябай сонун. Бүгүн мен биринчи жолу ушул университеттин босогосун аттап турам. Ушул окуу жылына бардык окуучуларга, студенттерге ийгилик каалап кетмекчимин. Акыркы окуу жылдары сабактар пандемияга байланыштуу аралыктан өтүп келген. Ал эми алдыда сабактардын реалдуу режимде өтөөрү мугалимдер жана студенттер үчүн бир топ ыңгайлуу. Бул жерде студенттердин сүйүнгөнү аябай айтып бүткүс, себеби бүтүрүүчү курстардагы, экинчи курстардагы деги эле биринчи курска эмес бардыгы келишти. Анан быйылкы окуу жылында ушу Жалал Абад мамлекеттик университетинде, анын астындагы колледждерде студенттер санарбын. Жалал Абад мамлекеттик университетинде 900дөй мугалимдер эмгектенип, 13 миңден ашык студенттер билим алат. Бүгүнкү күндө аталган окуу жай реалдуу режимде сабак берүүгө даяр экени маалымдалды. Кайрадан реалдуу режимге кайтып келип атабыз. Себеби деген бар онлайн канчалык аракет кылбайлы. Жандуу сабак берүү менен онлайндын айырмасы чоң. Себеби жандуу сабакта студент менен мугалим баарлашып, өзүнүн оюн толук жеткирип, ийгиликтерге жетет деген үмүттөбүз. Анда эмесе бүгүнкү салтанаттуу азем ачык деп жарыялансын. Ал эми 15 сентябрь күнү өлкө боюнча мектептерде да билим күнү белгиленди. Анын катарында Жалал Абад шаарындагы билим берүүчү мекемелери да окуучуларга эшигин ачты. Каладагы номер 6 орто билим берүүчү мектепте быйылкы жылы 537 окуучу комплектациядан өттү. Биз сүйүнүү менен кучак жайып тосуп алып атабыз. Бардыгыбыз мектебибизди сагындык, окуучуларыбыз дагы абдан сагынган экен. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, мектептин аянтчасы толгон окуучулар. Бул биздин бактыбыз. Жалал Абад облусунун аймагында жалпы 475 билим берүүчү мектеп бар. Аларда 200 миңден ашык окуучу билим алып келет. Быйылкы окуу жылында мектеп окуучулары санитардык эрежелерди сактап окууга тийиш. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.